Kırgız dil sabagı azamazsınlar balдар. Emin balдар üy tapşırmasın, suroğu ötölü. Gülzara, özüңdün aytып ki. Menin adım Gülzara. Men 15 yaşta. Men birinci Lebedenovka gimnaziyada okuyorum. Men Bişkek şehrinde yaşayım. Lebedenovka'da. Oturamın. Yana. Menin adım Yana. Men 15 yaştamın. Men 9. klasta okuyum. Lebedenovka'da gimnaziyada okuyum. Men Bişkek şehrinde yaşayım. Мамлекеттик тилди, бөтөн тилдүү балдарга окутуунун эң негизги проблемаларынын бири окуу китептеринин жетишпегендиги. Тагыраак айтканда, кыргыз адабиятынын 7-11 класска чейин жоктугу, бардык мектептерде деп айта албайм, айылдык мектептерде жоктугу. Ошо биздин мектепте деле 7 класстан 11 класска чейин кыргыз адабиятынын жоктугу. Дагы бирден бир проблемалардын бири бул мугалимдердин методикалык эмгектеринин жоктугу. Мугалимдер үчүн анткени кыргыз болсо эле кыргыз тилин сабак бере алат деп келки мугалимдер иштеп келет. Ал мугалим кыргыз өзү бирок руссовед же математик же химик же физик болуп, бирок кыргыз тилинен сабак берип, кыргыз тилине кош көңүл бурулуп келет. Ошол эле тилди барктай билген патриот болсо, кыргыз тил жаш балдарга өзүнүн жакшы таасири менен терең, ар тараптуу кылып сабак берсе, ошондо гана биз өнүгөбүз деп ойлойм. Men barından akıldığımın. Beni kepti. Ар бир кыргызмын деген инсан, тилим кыргыз, атам кыргыз, дилим кыргыз деген кыргыз мамлекеттик тилге камкорлук кылыш керек. Мамлекеттик тилдин мамилесин бул максаты бул массалык. Муну бүтүндөй элдерибиз колдош керек. Мына мамлекеттик тилде бүгүнкү күндө айтабыз 80% Кыргызстандын жашоочулары мамлекеттик тилде сүйлөшөт дейбиз дагы. Биз ушул мамлекеттик тилди эски калган өздөрүнө коюп жатабыз. Ошон үчүн ар бир кыргызды мен чакырат элем, айтат элем. Улуу акылмандын сөзүн айтат элем. Эгерде эртең эне тилимдин жок болоорун билсем, мен бүгүн жок болууга даярмын деген сөздү ар дайым жүрөгүңөрдө бек кармап, ушуну балаңарга, урпактарыңарга айттырып келгиле. Ошондо гана биз өнүгө алабыз, өз алабыз. Анан эне тил дегендин аталышын эсиңерден чыгарып алайын. Энени кандай ыйык көрсөңөр, тилиңерди дагы ошондой ыйык көргүлө. Эгер силер мамлекеттик тилди, мамлекетибизди, кыргыз мамлекетин мындан ары кылымдар бою жашашын тилесеңер, анын улутун, өзүңөрдү, анын тилин сактагыла. Көк шибер туланга тигилген аппак боз үй ичинде сабаада кымыз чайкап, өз салт санаасы менен жашап, канча кылым бою элим, жерим, тилим деп келген ата-бабаларыбыздын наалатына калып, башкалардын чаңында каларыбызга аз гана убакыт калгандай туюлат кээде. Каалайбызбы, каалабайбызбы, эне тилин ардактап аздектөө, сактоо ар бирибиздин ыйык билдетибиз экенин, тил жоголбойт, тил жоголсо жоголот эл деген ачуу чындыкка баш ийбей кое албаарыбызды турмуш күн санап тастыктап келет. Ушул жерден кыргыз элинин белгилүү акыны Байдылда Сарногоевдун эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деген учкул сөзү эне тилди экинчи орунга койгон дөөш ааларга карата атылган ок экендиги даана сезилет.